Президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланды. Өлкө лидери Кыргыз-Орус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын, аркыл тармактагы эки тараптуу пайдалуу байланышыбыздын абалын жана өнүгүү келечегин талкуулашты деп айтылат расмий маалыматта. Президент Садыр Жапаров Орус лидерин мамлекеттик думага шайлоолордун ийгиликтүү өтүшү менен дагы куттуктап, анын мындан аркы ишмердүүлүгү парламенттер аралык байланыштарды жогорку кеңеш менен чыңдоого багытталарына ишеним арткан. Орусия президенти Владимир Путин 7 октябрда 69 жашка чыкты. Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийин биринчи чет өлкөгө сапарын Орусияга жасаган. Булак Азаттык. Үчү облусунун Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында куруучулар менен Новопавловка аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин ортосунда чыр чыгып, 3 кызматкер урт токмокко алынды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 31 август күнү саат 12:00 чамасында бир канча эркек киши мас абалда Военно-Антоновка айылында жайгашкан Н-295 контурдун жер участогунда мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Ал жерге барган аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери курулушту токтотууну талап кылышкан. Бирок алар макул болбой, милиция кызматкерлерин курулуш материалдарын колдонуу менен урт токмокко алган. Мындан улам 3 кызматкер жабыркап ооруканага жаткырылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тергөө уланып жатат. Булак Сокол Медиа. Буга чейин Москванын Шереметьево аэропортунда Кыргызстандын жарандары кармалып турганы айтылган. Аталган окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги түшүндүрмө берген. Жарандар чек ара кызматы тарабынан текшерүү иштеринен улам кармалып калышты. Мындай абал Орусияга кирүү уруксатынан ажыраган кыргызстандыктардын жеке маалыматтарын өзгөртүп жатканына байланыштуу. Чек ара кызматы өлкөгө киргендердин Орусияда тыюу салынган уюмдарга тиешесинин бар жогун аныктоодо делет анда. Маалым болгондой, кармалып турган жарандар Бишкек убактысы боюнча 13:00 чейин текшерүүдөн өтүп, бир жараны боюнча кошумча териштирүү зарылдыгы жаралган. Булак Спутник. Президенттин маалымат саясатын тескери жүргүзүү менен таанылган Галина Байтеректин ким экени көп өтпөй билинип, таасири кум сепилдей урай баштаганы байкалды. Элементардуу тексттерди ката жазып, пиар иштеринен аксап, артка тарткан ишмердигин унуттуңарбы? Ошентип иштей албай, аппараттын билим тармагын тескеген бөлүмгө которулуп кеткени ал жактан да мүдүрүлүп, акыркы кезде ара жолдо калгандай. Жалпы жамаат анын терең эместигин, деңгээлин билип калышып, жаа бою алыстап калыштыбы? Иш жүзүндө Галина Байтеректин боюну эле жүргөнү болбосо, башка мактанчу мыдыры деле калбаптыр. Бир жыл жакшы эле шапар тепти, эми профессионалдарга жол бошотуу кезеги келди го. Же бүтүндөй президенттик аппаратка көлөкө түшүрүп, назданып отура береби? Маселе кырынан турат, чечиш керек да. Булак Азия Ньюс гезити. Бишкек шаарынын кала башчысы Айбек Жунушалиев социалдык медиадагы блогерлерди жаңы конуштарга чакырды. Бул тууралуу ал бүгүн 7 октябрда шаардагы жылуулук маселесине багытталган басма сөз жыйынында айтты. Ал кала башчысы катары өзүн жарнамалап, түз эфирлерге чыгууга каршы экенин айтып, күн сайын жаңы конуштарда жүргөнүн айтты. Биз мурдагы Бишкекти башкарып турган кызматкерлердей өзүбүз жарнамалап, социалдык медиага чыгара бербейбиз. Мэриянын ишин таанытуу үчүн атайын басма сөз кызматы бар. Мени блогерлер жаңы конуштарды кыдырып жүргөн жеримен таба алат, деди Жунушалиев. 5 октябрдан баштап Бишкек шаарындагы мекеме ишканаларга, үйлөргө жылуулук бериле баштады. Быйыл Кыргызстанда токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында таңкыстык жаралууда. Учурда Кыргызстан электр энергиясын Түркменистандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Казакстандан кошумча алууда. Булак Сокол Медиа. Баткендеги окуя. Айылдын четине көп адамдар, милиционерлер топтолушту. Бүгүн 7 октябрда Баткен районунун Актатыр айылында облус башчысы Абдыкарим Алимбаев укук коргоо органдары, элдик кошун жана жергиликтүү тургундардын жолугушуусу өтүп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, анда Тажикстандан аткезчилик жүк ташыгандар боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Эл тарабынан укук коргоо органдарына аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча ишенбөөчүлүктөр айтылды. Топтолгон элдин жакында аткезчилик жол менен жүк ташып келе жатканда кармалган чоң унааларды алып келип жатышат. Кармалган унаалардын айдоочулары 25 000 сом акыга жүктөрдү Бишкекке чейин жеткиришмек болгонун айтышууда. Булак Турмуш Кийжи.